Салам урматтуу достор, бүгүн биз сиздер менен даамдуу жана өтө тез жасалуучу самсанын эң жөнөкөй түрү менен бөлүшөбүз. Ал үчүн бизге керектелүүчү азыктар: лаваш, майонез, кетчуп, колбаса, помидор, сыр. Эң алгач лавашты узун кылып кесип алабыз. Кесип алган лавашыбызга майонезди, андан кийин кетчупту тегиз кылып лаваштын үстүнө жайып алабыз. Мындан соң помидорду, колбасаны өзүңүз каалаган формада салып, аны самсанын түрүндө 3 бурчук формада кылып ороп алабыз. Жана бул ороп алганда мындай самса сыяктуу болуп, чекелеринен чыгып кетпөө үчүн өзүнө кайрып ичине да салып коебуз. Андан кийин даяр болгон лавашыбызды жумурткага алдарын тегиз кылып малып алабыз жана даяр болуп кызытылып турган сковородкага салып 10-15 мүнөттө бышырып алсаңыздар болот. Ошону менен сиздер каалаган эң жөнөкөй самсанын түрү жасалды. Бул тамакты сөзсүз жасап көрүңүздөр достор.